Бекбол. Бекбол. Assalomu alaykum aka. Тетиги плакат үчүнчү башыңды кестирип тыганда эмичи азыр келип алып кетпесекчи. Жібердіңіз бе балдарды aka? Сөйлештім ал балдарыңызға? Iya. Сіздерді неме жіберген балдарыңызбен сөйлештім? Сүйлөшпөй эле кой сеничи. Башыңды кестирип тегип кетем мен кийин элечи. Сен ким экенин билбей турбайсың да. Азы бар өзүң алып кой да. Эми түн içinde söktü. Түн içinde çalıp alып saat 10'da. Men үйдө элем. Анан эми çaldı da министрдин номерин тааныйм да. Çalıp канайын сырлы алдым да. Сырлы алып саламдашып мен кыргыздын салты менен. Эми агыш уулу да. Саламатсызбы аке деп. Сизден бери эчтекени калтырбай эле шатырата söktü да. Гражданский балдарды келди. Ошо министрдин атынанчы. Siz tınç ele ketip kalbaysızbı? Izırçı жок эле. Мен ызырчуу кылган жокмун да. İштеген балдар. 23 февралда майрам күнүндө келишип журналисттерге бир эки журналист келди окшойт. Ошолорго интервью берип, мынтип кайрылууларын, коллективдин арыздарын неме кылды да. Экранга айтып, мына мен азыр экранга сүйлөп атпаймынбы, камерага. Ошентип айтышып аткан. Мына урматтуу президент, урматтуу ген прокурор, урматтуу Kabin'in төрагасы деп ушундай кылып айтып, булар баары кол коюштуруп ошол күнү бардык жердеги өздөрүнүн почтасына таштап келишкен. Анан ошондо эми болбой калды. Булдан да жыйынтык чыкпай атат. Эми биз балким сизди министр тааныбаса, сиз министр менен түшкөн сүрөтүңүздү, главврач менен түшкөн сүрөтүңүздү баннерге чыгаралы. Сизден акча сизде жок болгондон кийин биз ушу майрамда иче турган бир бөтөлө пивобузду ичпей туруп эле ошонун баарын чогултуп туруп баннер чыгаралы деп өздөрүнчө сүйлөшүптүр да баннер чыгарып ошол биз ремонттоп аткан больницанын сырткы дубалына илип коюшуптур да. Аны мен деле билбейм. Мен аны 2 күндөн кийин көрүп атам. Анан ошондо жазуусун окусам, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизди Алымкадыр Бейшенаев хотел кинуть деген жазуусу бар экен. Анан ошондон баштап бул ГБРди чакырды, жана группа быстрого реагирования, Первомайский отдел охрананы чакырды. Анан да бир гражданскийлерди министрликтен дагы зам министри жүрдү ошол жерде чуркап. Өзүнүн водителин да кошуп койтур группа поддержка кылып бир 10 чакты киши. Анан мен мына камерага сүйлөп койсоңуздар, эмне болуп кетти десем, бирөө да сүйлөбөй койду да. Госстройдун жетекчиси ошол убактагы Кокочаров Урмат Курмангучкага экөө сүйлөшүп, ушундай президенттин ал убакта президент эмес болчу премьер-министр Садыр Нуркожоевичтин саясий тапшырмасы чечими деп азыр акчасын карап чечкенче обороту бар компания болсо ишти баштай берилсин деп кайрылып атат. Сиздин командаңыз бар, жаңы эле больницаны бүттүңүз, командаңыз тарай элек. Ушул ишти бир карап көрбөйсүзбү деп өтүнгөндөн кийин үчөөбүз отуруп сүйлөштүк. Мына мага Алымкадыр Союзович чалды, эртең жолугабыз деп менин кабинетимде, офисимде жолуктук. Анан кийин объектиден барып жолуктук. Ошондо мен сурагам да, акчасы кеч болгондо качан болот? Десем 10 декабрь 2020 жылдын ошо жаңы жылга чечилип калат бул деди да. Анан мен өзүм командама ушундай болуп калды. Азыр жаңы бийликтин саясатында колдойлу. Ушундай ишти баштайлы деп биз баарыбыз акылдашып туруп баштаганбыз да. Ошондон кийин эле мына эртең сен өзүңдү кабыл алган жатат президент. Мен президентке түшүндүрдүм. Президент сен немең барын билет, маселелериң барын чечип берет деп айтып келип атты да. Мени 2 жолу алдап көлгө жер апарып келди да. Садыр Нуркожоевич ошол жактан кабыл алдым деп. Аяктан болгон жок. Андан кийин 2 жолу резиденцияга барып, жок бүгүн болбой калды, мен жаңылып алып турдум деп ушундай. Анан кийин айттым, мен агышын колу бошобой атат деп. Жок, бул сыртка чыгат экен,
өзүнчө обсервацияда удаленкада иштейт экен деген маселелер менен жүйөлүү, мен үчүн жүйөлүү болуп атты да. Эми ушундай болуп атса калп айтпайт болуш керек деп көрсө, бул биринчи күндөн баштап эле калп айткан экен да магачы. Биз ошо Госстройдун нормативдик актылары негизинде эсептегенде бүгүнкү күндө болжолдуу баасы 85 миллион 500 миңден ашыгыраак болуп атат да. Ошонун 66 миллиондон ашыгыраагын мен ар кимден карыздап таап берип, балдардын айлыгын кое тургула деп отургандан кийин ушул айланып атат да.